Биздин дүйнө табышмактуу жана жакшы изилдене элек. Мисалы океандардын болгону 5% гана изилденген. Демек жер планетасында адам баласы жооп бере албаган табышмактуу жерлер да көп. Ассаламу алейкум достор, сиздер Кыргызтоп каналын көрүп жатасыздар. Бүгүнкү чыгарылышта дүйнөдөгү эң табышмактуу жерлер тууралуу айтып беребиз. Ана эмесе сиздердин колдооңуздар менен биз видеобузду баштадык. Жандуу таштар. Бул кубулушту АКШнын өлүм өрөөнүндөгү кургап калган Рестрейт Плая көлүндө көрүүгө болот. Бул жерде таштар акырындан жылат деп айтылат. Аны артында калган узун издери далилдеп турат. Эң кызыгы достор, таштар тирүү жандыктардын жардамысыз эле өз алдынча кыймылдашат. Бул жандуу таштар кантип жылгандыгын далилдөөгө көптөгөн окумуштуулар аракет жасашкан. Кээ бирки илимпоздор таштар шамалдын жардамы менен жылат десе, башкалары болсо 350 килограммдык ташты шамал жылдыра албайт деп келишет. 2014-жылы болуп өткөн изилдөөдө кышында суук болгондо жылмакай болгон муздар жана шамал таштарды жылуусуна алып келет дешкен. Көпчүлүк окумуштуулар бул теория менен макул болушкан, бирок кээ бирлери каршы чыгып, эмнеге бир таш жылса экинчиси анын жанындагы ордунан жылбайт? Эгерде чындыгында эле кыштын суугу себеп болсо, бул өрөөндө ар дайым суук кыш болсо да таштар ордунан жылбай койгон жылдарда болот деген суроолорду беришкен. Эң кызыгы, бүгүнкү күнгө чейин наука бул таштар кантип жана кандай жол менен жылгандыгын так далилдеп бере элек. Башкача айтканда, бул табышмактуу жандуу таштардын сыры бүгүнкү күнгө чейин ачыла элек. Ээн талаанын так ортосунда жайгашкан чоң мунара сыяктуу болгон тоону АКШнын Вайоминг штатында кездештирүүгө болот. Бул тоо шайтандын мунарасы деген коркунучтуу аталышы менен бир кылымдан ашык убакыттан бери дүйнөнүн көптөгөн альпинисттерин өзүнө тартып келет. Бирок бийиктиги болгону 386 метрге жетпегендиги менен көп эр жүрөктүү альпинисттер бул жерге чыгуудан баш тартышкан. Албетте шайтан тоосуну көргөндө мистикага да ишенгин келип кетет. Шайтандын мунарасы жердин түпкүрүнөн көтөрүлүп чыккан магмалык эритмеден пайда болгон. Бул табигый эстеликтин аймагындагы эң байыркы геологиялык кендердин жашы 195-тен 225 миллион жылга чейин бааланат. Окумуштуулар бул жөн гана тоо дегендигине карабастан, көптөгөн жергиликтүү тургундар бул тоону шайтан курган деп келишет. Алардын айтуусу боюнча, жаратылышта мындай идеалдуу бийик кабаттуу имараттарга окшогон тоо жок. Бул тууралуу сиздин оюңуз кандай? Комментарийге жазып калтырыңыз. Стоунхендж Улуу Британиядагы чоң таштардан турган таң калычтуу курулуш. Бул дүйнөдөгү эң популярдуу археологиялык жайлардын бири. Изилдөөчүлөр бул жер 2000 жыл ичи курулган деп айтышат. Бирок эң таң калычтуусу аны ким жана эмне себептен кургандыгы азырынча белгисиз. Бул менен эле таң калтырбай, салмагы 6 тоннага жеткен ташты 5 метр бийиктикке эмне менен орноштургандыгы да белгисиз. Барыңыздар билгендей эле биздин заманга чейин оор салмактуу жүктөрдү көтөрүүчү техникалар да болгон эмес. Жогоруда айткандай эле салмагы 6 тоннага жеткен ташты заманбап техникалардын жардамысыз кантип койгондугу жана эмне себептен кургандыгы бүгүнкү күнгө чейин табышмак болуп келет. Мистер Спот АКШдагы сырдуу жер. 20-кылымдын ортосунда бизнесмен Джордж Пратер үй курууну туура көрүп, тоонун борунан жер тандап, жер сатып алып үй курууну баштаган. Бирок үй план боюнча бардык стандартка жооп бергендигине карабастан курулган эмес, аягына чыккан эмес. Бүгүнкү күндө бул жер туристтердин эң сүйүктүү жери. Джордж Пратердин айтуусу боюнча, бул жер физиканын мыйзамдарына баш ийбейт. Бул жерге барган туристтер жер кыйшык экендигини, шарлар өйдөгө карап жүргөндүгүнү айтышат. Бирок окумуштуулар бул жөн гана оптикалык иллюзия дешет. Мексикадагы тынчтык зонасы 100 жылдан бери дүйнөдөгү эң табышмактуу жер деп аталып келинет. Бул чөлдүн 50 чакырым аянты бир чоң магнит сыяктуу космостон келген конокторду өзүнө тартат деп айтышат. Бирок таң калыштуусу бул эмес. 1970-жылы бул жерге изилдөө станциясы курулуп, окумуштуулар көптөгөн таң калыштуу нерселерди ачышкан. Ультрафиолет нурлануусу бул аймакта башка ысык аймактарга караганда дээрлик 30%га жогору. Жана достор, бул ультрафиолет нуру чектелген аймакта гана байкалат. Башкача айтканда, бирөө белгилеп койгондой бир аймакта гана байкалат. Жана бул жерде ар кандай электрондук жабдуулардын жана башка приборлордун жакшы иштебегендигин байкоого болот.
Азырынча окумуштуулар бул тынчтык зонасынын өзгөчөлүгүнө так жооп бере элек. Бүгүнкү күндө да адам баласына табышмак бойдон калууда. Достор, кайра эле Мексика өлкөсүндөгү дагы бир табышмактуу байыркы шаарга токтолуп кетели. Теотихуакан бул Мехико шаарынан 50 километр алыста жайгашкан эски байыркы шаар. Бул шаарда убагында 200 миңден ашуун адам жашап келген. Жана бул шаар өзүнүн заманбап шаарлардан кем эмес планы, көчөлөрүнүн туура түшкөндүгү менен көптү таң калтырып келет. Жана бул жерде да пирамида бар. 7-кылымда бул шаарда элдери таштап чыгып кеткен. Эң таң калыштуусу эмне себептен мындай өнүгүп турган шаарды элдери таштап чыгып кеткен деген суроого бүгүнкү күндө эч ким так жооп бере албай келет. Бул түштүк Осетиядагы эң кооз көлдөрдүн бири, бирок таң калыштуусу ар 5-6 жылда көлдүн суусу бүт бойдон жок болуп кайра кайтып келет. Албетте көлгө тиешелүү уламыштар да бар. Уламыш боюнча илгери анын жээгинде ач көз бай жашаган. Жергиликтүү тургундар бул байды сууга чөктүргөндө анын ач көз руху өлгөндөн соң да мал менен көлдөгү сууну ичип турат дешет. Ал эми геологдор болсо ар 5-6 жылда суулар жер астындагы үңкүрлөргө кирет деп божомолдошот. Бирок бүгүнкү күнгө чейин бул көлдөгү суу кайсыл жакка жок болгондугуна окумуштуулар так жооп берише элек. Тозоктун дарбазасы же Тордун кудугу деп аталган бул жер туристтердин эң сүйүктүү жери. AQShnын Орегон штатындагы бул кудукка түшкөн суу кайда аккандыгын, тереңдиги канча деген суроолорго эч бир илимпоздор бүгүнкү күнгө чейин жооп бере элек. Себеби бул кудукка карап үзгүлтүксүз аккан суу адам баласы үчүн абдан кооптуу. Дал ошол себептен суу астындагы агымдын күчтүүлүгүнөн Тор кудугу бир да жолу изилдене элек. Ошондуктан анын өлчөмү боюнча эч кандай ишенимдүү маалымат жок. Тешиктин диаметри 5 метрден ашпагандыгы анык гана белгилүү, бирок тереңдикти кудукка түшмөйүнчө көрсөтүү мүмкүн эмес. Кээ бир илимпоздор кудуктун түбү таптакыр жок деп айтышкан. Анткени ал жер астындагы үңкүрлөр системасынын бир бөлүгү. Бул версия Америка Кошмо Штаттарында Тордун кудугунун эң чокусуна чейин сууга толуп турганын эч ким көрө электиги менен тастыкталат. Достор, бүгүнкү чыгарылышыбыз сиздерге жакса, анда бул видеого сөзсүз бир лайк коюңуздар. Жана ушул сыяктуу видеолорду ар дайым калтырбай биринчи болуп көрүү үчүн биздин каналыбызга катталып, коңгурочонда басып коюңуздар. Ошондо биздин жаңы чыккан видеолорубуз сизге автоматтык түрдө барат. Достор, эгерде сиздерге оор келбесе, бул видеонун ссылкасын башкаларга да жиберип коюңуздар. Сиздер менен Бекшамиров болду. Кийинки видеолордон көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар.